Мынча сом болот деп айта албайбыз. Ошо Кудай билет деп, ушу цена канча жакшы болсо деп турабыз. Нукен районунун тургуну Медет Кайыпбердиев 70 сотук жерге пакта эгип, биринчи териминен 1 тоннадан ашык түшүм алган. Бирок пактанын наркын билбей туруп, аргасыз заводко өткөрүп жатат. Бул жерге бир эле жыл эмес, биз жылда эле ушул жерге тапшырабыз. Бас чечилдикти эле тапшырабыз. Басы качан гана чечилген малда, ошол малда сатып алабыз да бул жерде. Ага дерим ушул жерге келип тапшырабыз. Кайыпбердиев сыяктуу эле бардык дыйкандар түшүмүн пакта сатып алуучу заводдорго тапшырып жатышат. Алар тапшырган ак алтынга жараша аванс алып турат. Качан гана туруктуу баа чечилгенде сатып алуучу тарап акчасын толук төлөп берет. Учурда Базар Коргон районунда пактаны сатып алган 5 завод бар. Алар болгону дыйкандар алып келген пактаны чигитинен ажыратып, Сирия катары Россия, Түркия сыяктуу өлкөлөргө сатышат. Азыр уже 800 тонна алынды уже. 4000-5000 тоннага чейин алабыз да. Бага 1 октябрь чечилип калса керек уже. Азыр баа жок. Только ошо аманатка тапшырып атат дыйкан чарбалар. А бул жолду канча сомдон болуп калышы мүмкүн? Енді мұны только базар көрсөтөт, бұны базар. Базарда бага канча ошонго болот да бу биржада. Айтор Кыргызстанда пактаны иштетип, андан жип жана кездеме чыгаруучу ири ишканалар дээрлик жок. Ошол себептүү дыйкандар пактасын Сирия катары башка өлкөлөрдөн завод фабрикалары алган наркта гана сатууга аргасыз болуп келет. Адистер бааны көзөмөлдөө үчүн өлкөдө ак алтынды иштетүүчү ири фабрикалар курулушу зарылдыгын айтып келишет. Ал эми өлкө аймагындагы чакан цехтер Кыргызстанда өндүрүлгөн пактаны толук иштете албайт. Пактаны кайра иштетүү, анан жип кылып чыгаруу боюнча Кара Балта шаарындагы, Сокулук районундагы Кара Балта шаарында бир жаңы жипти ийдей турган цех түшкөн чоң. Вот ошол цехтин негизинде бул жердегилер дагы ошага көбүнчө мына Оштон дагы алып кетип атышат. Келечекте биз дагы алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Быйыл Базар Коргон районунда 3300 гектардай ак алтын айдалган. Бул сандар өткөн жылга салыштырмалуу 100 гектарга көп. Адистер берген маалыматка таянсак, түшүмдүүлүк гектарына 30-35 центнер болууда. Белгилей кетсек, өткөн жылы пактанын наркы 40 сомдон 45 сомго чейин болгон. Быйылкы баа азырынча белгисиз. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.